Moğun çoğu sol bekle kanazı. Moğun anda çoğu mu olmaz. Bunda vesik alan. Uşul bu. Bir yaka çöv hazır. Bir yaktan çıkart he? Okey. Хорошо. Bismillahirrahmanirrahim. Ben size atkan 3 gün oldu. Dua dediniz tak. Nurun kemle. Makul oldu gittik. Başladık. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hürmetli cemaat, Allah barınıza razı olsun. Demek sorulara gönül batken biz. Menin sorum kızım 17 yaş uydan kaçıp keteberet. Tünü kaçıp ketet. Molluluğa alıp bardım, jeyintik çok. Врачтарга alıp bardım, taza çıgat. Kızımның kız көз карашы башка olup kalgan. Uzak vakit bolup ketти. Ушинтип жүргөнүнө kızım Asemaga dua alып коюңуз. Жок, иншалла, силер кыжаат болбоңуздар. Биз мындайларды карап элатабыз. Эми булдай азыр бул сиздерден эле бир эле ушул эле кызда болуп аткан жок. Кыргызстанда жаш балдар, жаш кыздар аябай абдан көп ооруп атат ушинтип азыр. Анан буларды карап атабыз. Иншалла aldı уже ayıgıp Kudayga şükür orduna geldi. Acıkem bir bul dünyadan ötüp ketken apakem kanday dua kılış gerek. Misalı o ondan akçak otoru, zikir kılı uşintip bağışlasa tura ola. Bolat inşallah. Bolat hiç kanday problema yok. Dua aytıp koyuңузчу, tezirek үйлөнүp kalayın. O meyin inşallah. Tezirek үйлөнүp kal. Jakşı ata-enenин kızına imandı, sırtı, içi sulu o ayeta. Akıl estü, jakşı tarbiya algan, ekөөz bir ömür sürüp, ekide baktıl bolууга. Jana alыс жолго чыгып жатам. Duаңызды берип коесузбу дейт. Amin, amin maşallah. Son moğunu alıp alış керек экен, өзүңө да сураган. Bir dem bunda bir iki kem dinliyorken de bul dinleçi. Aşağı sevinen subhanallah. Emi oşa okşoş bolup kalıp alıp kalana giyin gem bolup kalsan da subhanallah agıcaat bolbayla oğla. Anke sevim gem dinliyor da idealini ayal, idealini erkek çok. Bırak inşallah Kudayım bersin şunday. Bırak oşoğa jarışa özüңde idealini boluşun gerek da. Gebirler surap alışat an özün itoda. Bayqışты kıynaşat alıp alıp şunday. Şunday. Bu bir kem dinliyor. Bir aytat ma ustaz deydi. Jakşıga jakşı dep ayttыңыз go deydi. A emне үчүн meniki jakşı эмес deydi. Анан өзүң жөнүндө мнение 150% экен дедим, не дейм. Самооценка 150 экен да. Эми адам өзүн аябай жак каргадыла баласын аппагым деп дегенде адам кээде өзүнөн кемчилик тактыр көрбөй калат. Бирөөдөн эле кемчилик издеп. Мен дайыма айтам да. Бирөөдөн кемчилик көргөндө ошол кемчилик сенде бар. Misal olsa menden kemçilik gördüler, oşa kemçilik sizlerde özüңөр 100% бар үчүн көрдүңөр. Бул мындай психология эмес, бул чоң аалымдар ушундай айтып кеткен. Керек болсо пайгамбардын хадиси бар. Bir günü пайгамбарыбызга bir ошол коомдун эң жаман адам келип, жанына келип туруп, мындай түкүрүнүп, ар басып, бери басып, "Эй Мухаммад, мен сени ушунча жек көрөм" дептир. Сени көргөндө аллергия болом дептир айткандачы. Анан пайгамбар салсам тура деп коюптур. Seniki tuğra. Bilmez Abu Bakır giriptir. Girse aytat eken. Ya Rasulullah. Men sizdi görgöndө deyt. Жүрөгүм жылып, ушундай сизден эрип кетем жаныңызга деп. Мен шунчалык жакшы көрөм сизди десе, seniki de тура дептир. Жанында тургандар соп, ya Allah нечи. Эки адамга тең тура дегениз кандай десе, мен дейт, ар бир адам үчүн күзгүмүн. Al menden özün görөт деп айткан экен. Ошондой эле мисалса бир адам пайгамбар момундун күзгүсү деген. Эгер аялыңан жаман нерсе көрүп атасың, сенде точно ошол нерсе бар. Эгер күйөөңдү жаман көрүп атасың, бир жаман нерсе, ал сенде 100% бар. Ошол себептен субханалла идеальный нет. Идеальный бул дүйнө бир адам болгон, Мухаммад алейхиссалам. Машалла. Ушундай колдор бар экен, э? Assalamu aleykum ustaz. Allah sizlerge iki düğüne baktılığını nasip kılsın. Da ilminize bereket, cemaatiniz razı kılsın. Yani sizlerge Allah razı olsun. Özüne başka hiç kimge hiç nersege muhtaç kılbasın dedi. Maşallah.
Мындай монду илип коюп чыгарсаң, илип коюп турган эмекен. Вообще красота экен го. Аллах акбар. Ассаламу устаз. Хочу красивую, религиозную, богатую, умную, которую я буду уважать и любить. По воле Аллаха, говорит. Мне 28. Кому интересно, богатый, но должен быть богатым, религиозным и умным. Мынакей жигиттер. Мынакей. Ушул нерсе бар болсо, алла мынакей. Бирок бай болушуңуз шарт болду. Да, богатый, умный. Бирок бир нерсеси болушу мүмкүн да. Баягы жүрөгү иманга бай болсо, машалла, унчукпаса бирок ойчул болсо деле алсаңар болот. Бай деген ошондой да негизи. Амин. Ассаламу алейкум. Биз күйөөм экөөбүз 5 жылдан бери бала боло албай жүрөбүз. Врачтарга толугу менен көрүнүп бүттүк. Точный диагноз коюп беришти. 3 башка клиникадан. Кыскача айтканда, жолдошум атал уруктары жок. Эко кылганга дагы мүмкүнчүлүк жок экен. Бир атал урук 10 этаптан өткөн соң ана жарактуу болот экен. Үй бүлөмдүкү 6-7 этапка өтүшү токтоп ата болгонго мүмкүнчүлүгү жок экенин врачтар билдиришти. Ошол себептен биз бала багып алууну чечтик, машалла. Алыс жолго чыгаардын алдында сизге дем салдырып алалы деп келсек, сиз бизди көрүп силерге сыйкыр менен кирген жиндер бар, балал болбой калсын дегендер деп айттыңыз. 3 ай окуйм деп эми суроо. Бизди окуп бүткөнүбүздөн кийин баланы багып ала берелиби же дагы күтө туралыбы дейт. Билинип турда турабы эмнеден экен. Бирок сабыр кылып туруңуздар. Анткени себеп бала багышта шариятыбыздын өзүнүн илими бар. Мисалы баланы жөн ала бербейсиңер, бага бербейсиңер. Мисалы мындай, мен кыскача айтып берейин, аалымдардан сурап аласыздар. Биринчиси, эгерде сиз бала багышты ниет кылган болсоңуз, анда ошол бала багуунун адебин үйрөнүү керек биринчиси. Эгер бала ошол бала жаш ымыркай болсо, мисалы эмчек эме турган бала болсо, кыз бала болсо, эркек тараптагы туугандарга сөзсүз эмиздирүү керек. Ошондой эле субханалла, мисалы эркек тарап дегенде эркектин эжесине же карындашына. Түшүнөсүздарбы? Анткени себеп ошол тараптуу болуш керек. Анткени ошол же болсо өзүнүн эркектин кызынын кызына, мунун кыз болгон болсо. Анткени себеп ошонун небереси болуп калат да, мындай айтканда. Нике өтпөй тургандай болуп кала берет деген сөз. Анан ошол эркек багып алсаңар, анда ошо аялдын эмесине, эжесине же сиңдисине дегендей. Ушундай өзүнүн эмеси бар. Мындай тууганчылыкка жакындап турган. Ошол ушундай болушу шарт болот. Эгерде анты эмизилбей калса, анда балакатта өткөн мезгилде, балакатка келгенде, эркек киши баягы кызым деп өй албайт, аял киши балам деп өй албайт. Ошол себептен эмнекен мунун бир маселеси бар. Ошол баланын көзүнчө дайыма жабынып жүрүш керек болот. Ал эми кыз болсо, мен атам экен дебесин, анын түнү жабынып жүрүү керек болот. Баккандын сообун аласыздар, бирок өзүмдүн балам экен, менин балам деп өзүңөрдү өзүңөр алдабай айла койсоңор болот. Ага мурастын маселеси дагы бар. Анткени шарият буга аябай терең карайт. Өзүнүн атасынын атын айткыла деген ушур эки. Багып алдыңарбы? Анан балага, болсо кызга, мен сени багып алганбыз, сизди багып жүрөбүз деп айтыш керек. Акыл толуп баягы мындай азыркылар аябай стрессовый болуп атпайбы? Мына ошол мезгилде айтыш керек. Мен көбүн билем, устаз ушунча бала мен деген атам менен апам менен багып алыптыр. Анан мен өз ата энемди издеп жүрүп таап алдым. Эми мен бияка айтайын десем, булар таарынаппы деп мындай тартынып атам деп аябай көп. Бизге субханалла ушундай айткан балдар, кыздар көп. Ошон заранее айтып коюш керек. Ай машалла, мен абышкам келе албай калдым дейт. Кызыл жок. Кызыл көк кагыздарды ала кетсем, болот апа, болот. Абышкаңызга ала барыңыз, абышка керек. Осураак чалым болсочу деп бекер айтпай турсуңуз да? Керек. Ассаламу алейкум устаз. Давление менен кыйналып жүргөн 2 жылдан бери
азыркы учурда кош бойлумун медицина боюнча бүт таза чыгып атат. Давление азыр 180-190 болуп түшпөй атат. Медицинаны прививка медицина прерывание кыл деп жатат. Кандай кылсам? Эми эжесиз эгерде субханалла мурун балдарыңыз бар болгон болсо, ошол давлениянын себебинен врачтар жок, сен өлүп каласың, көтөрө албайсың десе, уже врачтарды угуш керек болот. Анткени бизге ошол негизинде баланы эмес, ал баланын бала болоору да белгисиз. Ошонун себебинен субханалла сиз ошон чоң тирүү адамды сактап калыш шариятта милдет. Ошон себептен врачтарды укканыңыз жакшыраак болот эгерде балаңыз өтө чоңоюп кетпеген болсо. Мусулман эмес улуту башка кишиге чоң суммага карыз бөлүп төлөй албай калсаң жазасы кандай? Айырма деле жок, субханалла. Мусулманга деле, мусулман эмеске деле договор менен кандай акча алсаңар, ошол акчанын карызын берүү шариятта милдет. Ошондой эле субханалла, тиги жаның чыккан мезгилде карызың төлөнгөнгөчө асман менен жердин ортосунда жаның калат деп бекер айткан эмес. Ошондой эле жаза ошондой нерсе. Бөтөнчө анын двойной жазасы бар мунун. Мусулманды алдасаң, ладно го, алейкум райым кылып кечирип бер. Жо жаназаңды түйүндө кечирдим деши мүмкүн. А бирок капыр бул дүйнөдө кечирбейт, дүйнөдө кечирбейт. Анда бир унутуп калбасам, ошол кыямат күнү ошол эле гайридин Алланын алдына барган кезде, я Алла, мына бул аныгында сенин диниңде жашабайм, сага ишенген, ыйман келтирген, бирок мен алдаган деп беттен алат деген да жер бар. Кээде майда чүйдө унутулуп калган карыздарга кандай жооп беребиз? Эми ошондой эле жооп беребиз, майда чүйдө калп эле унутуп кала бербегиле да. Подаграга шифа барбы дейт. Эми врачтардан сурап көрүш керек экен. Ассаламу алейкум устаз. Россияда иштеп жаткан Нур Мухаммад байкенин бата алып берчи деген аманаты бата берип коюңузчу. Жол ачылып, бактысын таап, иш оңоп кетсин. Амин иншалла. Алла таалам ушу Нур Мухаммад байкебизге так мындай экен азып отур. Жол ачылсын, бактысын таап, иш оңоп кетсин. Тройной дуа иншалла. Менин жүрөк өйткөн суроом бар эле. Суроом мындай. Устаз, мен айылда китепканачы болуп иштегениме 1 жылдан жүзү болду. Кварталдык статистикалык айлык отчет бергенде кээде келбеген окурмандар келди деп жазып беребиз. Анткени өйдө жактагылар ошондой буйрук берет. Жылдык план түзгөндө да ошондо түзүлүп берет экен. Аз киши болсо, көп киши деп ошондо алган айлык маянабыз адал болобу же арам болобу? Мен өз кесибимди жакшы көрөм, бирок жалгандан башталган нерсе жакшылыкка алып барбайт деп корком. Эмне кылсам болот? Китепканачылар үчүн эң зарыл суроо десем, эң жаңылышпастан суроо десем, эч жаңылышпаштырмын. Алдын рахмат. Алла таала берекелүү узун берсин. Амин. Мен субханалла мындай жана Бабыка деген бир жакшы балдар, мындай бир адамдан бир китеп деген өзүнчө бир жакшы бир долбоор менен иштеген балдар бар. Анан ошол балдар түтүн кыдырып жүрүп, ар бир үйдөн бирден китеп таап чыгып, анан китепканада 180ге жакын китепкананын ачылышына себепкер болгон балдар. Кыргызстанда биринчи Акталадан башталган, акыры тиги Баткендин Лейлектерге чейин барып келген балдар. Анан мен ушунда бир үмүт койдум да, ар бир үйдөн бирден китеп десе, ошол көп адамдар үйүнөн китеп алып келишти. Көрдүм. Анан мындай ой кетти. Демек, ар бир үйдө бирден китеп бар болгондон кийин, демек үйдөгүлөр окуйт экен. Мына сиз китепканачы экенсиз, мен сизге мындай идея берейин. Ал идея мындай болсун. Сиз мынакей, күнүгө болбосо дагы, мисалы, бир жумада жок дегенде бир көзүңүздүн жанында бир азыркы бестселлер болуп чыгып аткан китептерден, же болсо бир кичинекей болгон бир китептерден алып алып, анан ошол жок дегенде бир 5 үйдү кыдырыңыз. Китебиңизди алып алып. Ошондо Кудайым буйрса сиз өз ишиңизди аткарган болосуз. Элди агарткан болосуз. Мындай айтканда келип, мындай жазып мынакей, о китепти окуңуздар. Же болсо мисалы бизге окшогон байкелерге барсаңыз, байке, мына мен китеп сынак өткөзөйүн деп атам айыл боюнча. Бул китеп боюнча. Ушу айылга эме кылсак, бир кичинекей бир приз коюп берсеңиз, азыр жаш балдарчы, ушундай сонун мындай түшүнүгү кенен балдар бар. Кадимкидей эле колдо көрсөтөт. Колдо көрсөтөбүзбү? Мына көрсөтөт. Азыр эле мына о жерде туруп эле кол көрсөтөт. Колунда жок деле бала көрсөтөт, көрсөк болотчу.
Мына ошондой бир уялбай эле мына өзүңүздүн күйөөңүздөн уруксат сурап алыңыз. Машалла биринчи анткен жакшы иш. Анан күнүнө бир айыл болсо, мисалы алса бир 500 түтүн болгон болсо деле бир 3 айда акырын кыдырып бүтүп коесуз. 5 китептен көтөрүп алып, мына ушу китептерди окуп бериңиздер деп мына ошо эметип коюп, кайра бир нече убакыттан кийин кайра чогултуп, ошол үйдүн да каршысына, анан өзүңүз да иншалла ишиңиз адал болот. Бул эң жакшы нерсе. Мен көп кишилерди билем. Биз ойлойбуз да, мисалы биз Кыргызстан негизинде ар бир киши бир жылда 1,5 китеп, 1,5 барак китеп окуган мамлекетпиз. Канча экен? Негизинде статистика боюнча ушундай болот. Бир жылда биздин кыргызстандыктар 1,5 барак китеп окуйбуз. Ушунча эң төмөн. Ошонун себебинен бизде эки эле нерсе өрчүгөн. Алмай анан сатмай. Бизде завод жок. Анткени илимсиз эл завод ачабы. Кандай дейсиңер буга? Биз азыр алмай анан сатмай деле элебиз. Анан телефондо, диванда отуруп ушактамай делебиз. Башка эчтеке көңүл бурбайбыз. А илимдүү адамдар сүйлөп калса, биз айтабыз, тың болуп калып турбай депчи. Бирок мен эжеке сизге аябай актуалдуу тема. Алганыңыз негизи адал эле деп эсептейм. Ошол жерде отурганыңыз үчүн алып аткан кишисиз. Анан бирок ошондой болсо дагы эгерде мүмкүн болсо, ар бир китепканачы ушунча мисалы алса элдерге бир кызыктыруу керек. Мисалы биз деле даватка чыкканда көчөмө кыдырып алып мисалы алса тыкылдап үйгө барып мешитке кел десең, деп 4 жолу барсаң, анан 5-инчисинде сөзсүз келип атпайбы? Келет, ал келбей койбойт. Анткен себеп, субханалла, ал бул жөн эле айтып аткан жок, бир болсо бир келет экен. Ошондой да. Биз субханалла биздин баа Үмөт Кейжи коомдук фондунун тарабынан иншалла китеп сынак өткөзүп баштадык. Өзгөчө бир жакшы китеп тандадым деп ойлойм, өзүмдүн оюмча. Дүйнөнү дүңгүрөткөн ислам аалымдары туурасында азыр ошо китеп сынак башталды. Тажикстан баштап Казакстан, Россияга чейин ошо китепти талап кылып башташыптыр. Биринчи 10 орунга 10 умра койдук. Анан калгандагы поощрительный приздер болот деп атабыз. Кыргызстан республикалык боюнча деп атабыз иншалла. Анан катышыңыздар, машалла. Менде бар болуш керек ошо китеп баягы айткам. Бул сынак боюнча эмне айтмакчымын да? Бул сынак бул өзгөчө сынак болот. Анткен себеби ар бир барагында өзгөчө бир нур бар. Ар бир барак окуган сайын адамдын көп мындай бир жашоодо болгон, ыйманга болгон талабы, жашоого болгон көз карашы ошо замат өзгөрөт деген ойдомун. Катышкыла, уткула иншалла. Катышкыла, уткула. Кыргызча таксырым. 13 декабрга чейин окуйсуздар. 13 декабрда онлайн атайын приложение бар экен. Ошо приложениеде сизге суроо келет, ошого жооп бере бересиздер. Кайдан алабыз? Китепти биздин эмеге кирсеңиз, Instagram баракчабызга кирсеңиз, ошол жерде атайын уже чыкты. Каяктан аласыңар, телефон номерлерден бери. Анан эми 10 умра деп койдум, машалла. Эгерде араңарда ушул сынакка мындай бир салым кошом дегениңиздер болсо, иншалла кошуңуздар. Абалким кемелерге бардыр, атаңыздар өтүп кетип, апаңыздар өтүп кетип, бир жакшылык кыла албай калдым эле деп, бирок Кудай таала алар өткөндөн кийин колуңа мүмкүнчүлүк берип калды. Бисмилла, бир адамдын бир умрасын көтөрүп коюңуздар. Сурабай деле коет элем, бирок азыр оюма келип кетти. Анткени биз Үмөт Кейжи эл менен биргебиз деп айтабыз. Жашооңду жаркырата жаша деген өзүнүн бир лозунгдарыбыз бар. Бул дүйнөнү жаркырата жаша деген лозунг менен жүрөт. Биз ошол себептен машалла Кудайым насип кылса биринчисин өткөзүп алсак, жакты өткөзүп алсак, азыр 500 киши бата турган чоң бир зал даярдап атат азыр ошого. Биз умрадан келери менен Кудай насип кылса тирүү болсок,
ушуну өткөрсөк да. Эмне үчүн өткөздүм? Анткени биздегилердин баардык көп адамдардын ойлорунда бизди аябай караңгы көрөт экен да. Дагы деле ушу түшүнүк бар экен, караңгылык түшүнүк бар экен. Аларга көрсө математика, физика деген нерсе керек экен. Мынакей азыр ушу китеп баардык мен караңгы деп аткандарчы өмүр бою кечирим сурап ыйлап өтө турган китеп бул. Бир окугандан кийин алдын апарып элечи, мен деп читап коюш керек да. Окуй берем дальше депчи. Ушундай. Эгерде өзүмдүн эжем мага сыйкыр кылса, эмне кылышым керек? Кечире албайм дейт. Сразу эле айтып коюптур, кечире албайм. Сиз туура эмес ойлонуп атасыз. Шарият боюнча бир адамды мен сыйкырлаптыр деп айтаардан мурда 4 өтө бир ишенимдүү болгон күбөнү алып келишиңиз керек. Мен ошол 4 күбө 4 эркек болуш керек. Ана ошол эмесинде мен азыр мындай айтам, телефон менен мынакей баландай кызы, Ташмамат кызы, Таштиерди мындай кылыптыр, бирөө ушундай кылып окутуп атат, мынакей окутуп атат, могу эжең окутуптур, мынакей сыйкыры деп видео алып келе деп атам мен азыр. Эгер ошондой далилиңиз болбосо, сиз азыр доо койдуңуз да күнөөкөр болдуңуз. 2 күнөө таптыңыз. Биринчиси тууганчылыкты үзгөнүңүз үчүн, экинчиси субханалла эмнекен доо койгонуңуз үчүн. Кабира күнөө болот, чоң күнөө болот. Ошол себептен бирөө эмне үчүн шариятыбызда мисалы бир адамга барсаң, сен окулупсуң, сенде сыйкыр бар экен деди. Эми ошол мезгилде анан баландай окутуптур деп айтса, автоматически ошондон качкыла дейбиз. Анткени ал шарлатан болот. Ал кайып нерсе. Эч ким доказать эте албайт аны. Түшүнүп атасыздарбы? Кармап алганга чейин. Же болбосо ошо сыйкырчы келип, мен муну окугам деп айтмайын. Субханалла эч качан биз айта албайт. Эгерде сен так, ооба сыйкыр болуптур. Бир сары, анан чачы узун, анан кичине болтого ойор экен десе, мынтип карашта абысыны окуп атты автоматически. Адам воображение ушундай да, тык иштейт да. Шайтан ошентип бири-бириңерди душман кылдырат. Ишенбегиле. Момундай кылбагыла. Бул туура эмес күнөө. Күнөө болот бул. Бирөөнү күмөн кылбагыла. Күмөндүн көбү күнөө. Аялыңарга күмөн, кайненеңерге күмөн. Экинчи аял алганда биринчи аял окут дейт да сразу элечи. Ушундай да. Андай кылган болбойт, астагфирулла. Жөн эле мындай бир нерсени айта бербегиле. Куру доомат кылбагыла. Устаз, мен ата-энеме итаат кыла албай атам. Тез жинденип, көз тийсе ушундай болобу? Ошондой болот. Көп жерден адамдардын кемчилигин көрүп намаз окуй албай атам дейт. Эми ошо да. Же мен башында айтпадым да, субханалла. Ата-энеге туугандар итаат кылыш керек. Итаат деген ал сыйлаш керек деген сөз. Ороңдоп азыр эле ошол эненин ичинен ошол эледен чыга алгансың, субханалла. Кээ бирде бул сыйды деле, ата-энени сыйлоон бул акылдын деңгээлине байлап калдым мен азыр. Акылы төмөн жигит менен кыз бул өзүнүн ата-энесине ороңдойт экен деп ишенип калдым мен азыр. Баам парасаты, дүйнө таанымы тар, акыл ченеми кичинекей. Ушундай адамдар ата-энесине ороңдоп, алардын үстүнө, субханалла, атаны төбө болуп, ар кай сөз менен жана арстандай, эшектей кыйкырып ушундай эткен. Мен көрдө ыраазы болуп калам. Кээ бирлер келет, мисалы, эмне иш кылып атасың десем, таксовать этип атам дейт. Таксовать болчу. Ал акчаны эмне кылып атасың десем, үй бүлөмө, ата-энеме карап атам десе, молодец дейм. Дальше таксовать эте бер. İçimen ya Allah bu. Таксопарк açtırdım komun. Анткени ата-энеме коротом деген сөз мен үчүн аябай жагымдуу. Абдан жагымдуу. Ата-энесине кичинекей бир мындай бир жылуулук мамиле кыла албаган эркек менен катын анда жашооң өзү жөн эле жап жүрөсүң. Мейли зулум болсун, мейли алкаш болсун, мен дайыма айтам ушуну. Мейли көчөдө калган бомж болсун атаң. Энең стерва болсун, сага өмүр бою жакшылык кылбаган болсун. Бирок ал ошо сен өлүп калбасын деп көчөгө барып иштеп, анан таап,
жиндик үйөсүнө чыдап ошого субханалла жанагындай нерв болуп жүрүп стери болуп калды алчы. Сен түнү бою ыйладың. Ушунча көп бир эле түнгө ажылыкка көтөрүп барсаң дагы кутула албайсың деп пайгамбар айтып атпайбы? Бир түнүнө туруп койгондо кутула албайсың. Анан субханалла кээ бирлер аябай эле нежный болуп алгансыңар. Көчөгө чыгарып коюпту бирөө. Мен аябай стресстемин дейт. Эмне десе, мен ата энем дейт, мага 16 Pro Max алып берип берсем, 16 mini алып берип койгон дейт. Азыркылардын стресси ушул. Уулумдун атын Ясин койгом. Тууган урук, эл журт оор ат койдуңар деп жемелеп атышат. Айтыңызчы, Ясин деп ат койгон туура. Туура. Эмне үчүн араб көтөрүп алат экен, эмне үчүн дуңган көтөрөт, эмне өзбек бир туган көтөрөт, эмне тажик көтөрүп алат, эмне үчүн казак көтөрөт, эмне үчүн сен көтөрө албайсың? Эмне кыргыз лох белем. Таң калыштысың. Эми кечирим болду, кээ бир сөз сүйлөйм мен. Чыдабай кетип атпайм. Силердин тилде да просто. Так, биз мындан 20 жыл мурун күйөөм талак деп кайра нике кыйдырганбыз. Өзүм кайра урушуп кетип талак деп салды. Азыр кайра урушуп кетип талак деп салды. Кайра нике кылсак болобу? Эмне силер нике оюнчук беле уламаар экен. Молдого барасыңар, муфтиятка барасыңар. Ошол жерде барсаң фатва бөлүмү бар. Ошол жерде Жоробай деген устаз бар. Эгер ошо фатва бөлүмүн баштап калмаса, же болбосо Мухаммад деген бала бар. Ошол жерге барасыңар. Аны эрдик атына отуруп алып, мен ушундай талак айттым. Эмне кылам деп жолун таап, ошол жерге каласыңар. Так, сизге келгенден жакшы болуп калдым. Ийим басылбай тынчсызданып атчумун. Сизге келгенден кийин жакшы болуп калдым. Сизге ыраазымын. Рахмат. Жакшы эле болуп калды. Биздин максатыбыз ошол эле болчу. Муну жөн эле коелу. Бул дагы эле актуалдуу. Так, машалла. Бал кошулган дарыларды иче албай атам дейт. Кандай кылсам деп атат экен. Так, бал кошулгандар иче албай атсаңыздар, аны колдон келсе, машалла, баягы чыныга кашык эмеге салып туруп эле, суга салып элечи, жутуп алсаңыздар болот. Аслан устаз, башка өлкөлөрдө сатанизм, шарлатанство деп терс доо окугандар мыйзам бар. Биздин депутат кабыл алса болот эле. Ачык эле базарларда радиорубка соцсет жарыя кылып жатат дейт. Ооба, бизде азыр кабыл алып баштады иншалла. Мен баягы көрсөңүздөр керек. Эме деген негизинен беле КТРде эмеде КТРде атайын передача болду ошо ток-шоуда. Негизинен деген. Ошол жерде карасаңыздар, ушул жөнүндө кабыл алууга уже даярданып баштады. Бул жөн эле чыккан жок. Кудай буйрса ушулардын баары кетет иншалла. Чоң кредиттер бар. Ошол акча менен чоң кафе салганбыз. 30дан ашык кишиге жумуш беребиз. Зекет, садак кандай берилет? Тезирээк кутулуп кетүүгө жана ишибиз алдыга жоо дуа кылып коюңузчу. Эми кредит бар экен, эми кутулганга аракет кылыңыз. Албетте субхана туура эмесирээк. Эми чоң кафе салып адамдарга жумуш берип атсыз. Бунуңуз сооп иншалла. Ошондон да зекет бере бересиз, эч проблема жок. Садака бериле берет, эчтеке боло берет. Анан эми тезирээк кутулуп кеттиңиз, машалла. Кантип эрте турса болот, аракет кылсам да болбой атат, эрте уктасам дагы дейт. Бир нерсе кылыш керек деп ойлойм да. Көбүнчөсү мисалы биз мусулмандар башкача жашайбыз. Албетте мындай көпчүлүгү азчылык бар, ошол принципти кармап жашайт. Бул азчылык эмнени кылат десе, өзүнө максат койгон. Максат коюп жашоо бул исламдын негизги принциби. Максатсыз жашоо болсо исламда жактырылбайт. Ошол себептен алдыга максат коюу. Мейли спорт жаатында, мейли бизнес жаатында, мейли илим жаатында, мейли негизи эле жашоодогу келе жаткан негизги мындай аткара турган максаттарыңды жазып алуу бизде жактырылат. Замандан артта калбаш керек. Замандын тартиби менен талабы менен жашаганды үйрөнүү керек. Ошонун бирөөсү бул жалкоолук, уйкулукка апарат. Уйкулук менен жалкоолук эмне пайда болот десе, көп тамак жештен дейт. Азыркы заманда биз тамакты аябай көп жейбиз. Ошол себептен мисалы бизде завтрак бар, обед бар, первый, второй менен, анан кечинде саат 10до сөзсүз тамак жешибиз керек. Куркурап турса түн ичинде туруп алып жебейбиз керек болсо. Кудада болсо саат 4тө туруп тамак берет.
Айтайын деген нерсем, эң биринчиси, эгерде кимде ушу жалкоолук ордуна түш болсо, субханалла, ушул жөн эле отуруп биринчи максат койгонду үйрөнөлү. Анан экинчиси бул эмне экен? Тамак ашты азайталы. Эртең менен жеңил, кечинде субхана жеңил. Түштө бир аз. Анткени пайгамбар курсага челкейип турган семиз үммөтүн жактырбайм деп айткан. Пайгамбар жакпайт ал. Челкейип мондай бооз катканга окшош турган жактыр. Бул өзү жаман нерсе. Ошол себептен аз мисалы жировой гепатоз деп айтылат. Мен көчөгө мисал алса, бул жерде бир 50 адам мага жировой гепатоз деп айтты. Бул деген сөз боордун май басып кеткендегиси. Боор май басып кеткенден кийин адамда көптөгөн оорулар пайда болот. Ошол уйкулук сен тура албай калышың керек. Түшүнүп атасызбы? Ошол себептен машалла мындай кылалы. Күнүнө өзүңө максат кылгандагы такыр болбой калганда 1 саат басканда километр эмес, 1 саат басканга аракет кылалы. 1 саат басканга аракет кылалы. Эгерде сен күнүнө 1 саат басасаң, бир убакытты болжобой эле кой. Күнүн кайсы убакытта бош бола калдың, 1 саат басасың. Жумуштан келатасыңбы, баратасыңбы, кайсы убакытта болсун 1 саат бас. Экинчиси сөзсүз сага күч кубат бере турган, мотивациялуу болгон бир сөздөрдү укканга аракет кыл. Мен дайым айтам, көбүнчө Куран уккула деп айтам. Анткени Куран жүрөккө зиректик берет. Жөн эле угуп берсин. Бир айтат, мага устаз, жөн эле угуп берсем түшүнбөсөмчү дейт. Түшүнүш шарт эмес. Куран өзү, субханалла, 7 катар асман үстүнөн келген. Анда башкача күч бар. Сага бирөө сен кыла аласың, сен миллионерсиң дегенге караганда, Алла Таала Куранда ушу акырын сен түшүнбөсөң да жүрөгүңө салып тамчылата турган нерсеси бар. Үчүнчүсү. Кичине болсо да китепке көңүл буруңуздар. Китептин чоңун окуп кереги жок. Момундай китепти алып албагыл, Мастер и Маргаританы. Мээң жетпейт. Мындай китеп алгыла, мынакей. 50 барак, 10 барак, 20 барак болгон китептерди окуп баштаңыздар. Анан жакшы адамдардын, ийгиликке жеткен адамдардын мейли капыр болсо дагы ошол адамдардын өмүр баянын окуганга аракет кылгыла. Ийгиликке жеткен, дүйнөдө болсун, же да кайсы бир жерде болсун. Эгерде ушул тартипти кармасаң, анан да 4-5-инчиси бар, мен өзүм дайыма аткарам. Жакшы адамдар менен бирге болуш керек. Түшүнүктүбү? Анан бир жумадан кийин уйкуң келбей калат өзү эле. Чөйрөгө кошулуңуздар ошол, спорт чөйрөсүнө. Көз ачыктарды кантип айырмалайбыз? Намаз, Куран окуган инсандын бакшы болуп чыгат экен. Туура, бул сонун вопрос болмошу. Аны оп оңой эле айырмалап койсуң. Келечегиңди айтып баштаса эле көз ачык бүттү. Эртең элек саласың десе болду, өлдүм. Кете бериш керек жерден чыгып болду. Эртеңди айтып баштаса эле болду. Өткөн чагыңды айтып баштаса эле болду. Учурчактан ары кетип калат. Ассаламу СДВга айыртырса болобу дейт. Эми негизи бул оорураак маселе да. Бул жагы оорураак маселе уже. Устаз 20 жылдан мурун күйөөм мас болуп мага талак берген дейт. Так, буну уже окуп коюптурмун, Мен тала тоолордо көп жүрөм. Жалгыз түнөгөн да күндөр болот. Жаман түштөр келет. Уктай албай кыйналам. Тала жүздө жүрүнүн түнүн адем болот, эмне болбойт экен. Качан ошол жерге барганыңызда, тала түзгө барганыңызда, эгер койчулук кылсаңыз, же болсо жана аңчылык кылсаңыз, же болсо мындай жанакыл геологиялык разведкада жүрсөңүз, же болсо альпинист болсоңуз, мисалы, тоңго өлүп калбаңыз, ылайым эле. Ушундай бир жери бар, же болсо бир жылкычылык кылсаңыз, анда сөзсүз субханалла, ошол жатаар алыңыз да, ошол жата турган жериңизге мында Аятул Курсини окуп чийип коюңуз, мисалы. Эмне алып коюш керек экен? Болду, жата бер ана. Намазың ошонун ичин оку дагы, чык деп жата бер. Иншалла сак болосуң. Түшүнүктүү болдубу? Аны арак ичип окусаң жарабайт ал. Эми бар да кээ-бирлер талаага чыгып, кутоя деп кыйкып жүргөн толтурат. Алып келсем, субханалла, бар, азыр көп эле стресс, депрессияда да. Анан ушундай болгондон өзүнө талаага чыгып алып кыйкырып, анан эмнесе бак кучактагандар чыгып турат, билесиңерби? Бак туtup турчум.
Ал жаным жок, ал энергия, ана мен жаман энергиямса, сен жаман энергияны тартып алганда бак өлүп калса эмне болот? Зулумдун үстүнө зулум болот го. Кел мечитке, саждага жыгыл. Аялдар деле ошентсе болот. Ар жагында бар, аялдардын комнаталары бар, ар мечитте. Ошол жерге бар дагы, ыйлап намаз окуп, Кудай деп машалла кетип калды, мына ошол эле болду. Билесиң сен, ты мусульманин дейт да. Мен Жекишанга айткам ошентип. Азыр мусулман болуп дейт го, туурабы экен? Болду ата, мындан башка кайталанбайт. Мен оңолом, баары башкача болот. Буюрса деп туруп эле кайра эле кайтыла берет. Мунун себебин эмнени түшүнүп беришти. Бүгүн 3 келдик, иншалла. Эми кайталабайт Кудай буюрса бизден кийин. Жакшы көрүп алган болалы, э? Эй, кыргыздар, биз ата баба сонун сөз сүйлөп кеткен. Түрүүдөн үмүт үзбө дейт. Өлгөндөн үмүт үзүлөт болду, мүрзөгө кирди, всё. Түрүү адамдан үмүт үзүлбөш керек. Түрүү да туурабы? Ал оңолот. Кээ бир убактачы мындай болот да. Бир эле балаң бар да, оноң эле нападение кыла бересиң. Шүмшүк эле шүмшүк, акмак эле акмак. Сен оңолбой койдуң, байкеси келип бир чаап кетет. Кичине бир поддержка алып кой. Бир күн келип турам, коем, макул деп кичине бир күн анча-мынча чай пай берип, тамагын оңдоп, кийимин жууп коелу, мен поддержка кылып атам дегениңер бар жердечи. Угуп кой по душам, ал эмне деп атат, душасы эмне деп атат ар жагында. Эмне бар ар жагында билбейсиң да. Ал ким таарынып жүрөт, да эмне болуп жүрөт. Ал аялына таарынып жүрөт, субханалла. Эркек ушундай болот. Бардык эркектердин баардыгы эле мага окшоп бакылдап эле. Мен мисалы ушундаймын, прямоймун. Жакпайсың, кетип калчы, кетип калам. Өзү ушундай мисал алсачы, аялга да ушундаймын, эркекке да ушундаймын. Жакпайт да, мен жакпайтам, окатың дейм, сразу автоматически айтам. Анткени баары эле бизде боло бербейт экен. Бирөө бар, субханалла, ичинде өмүр бою аял бир туура эмес иш кылып койду, эч кимге айтпайт. Монтип кыгырып жүрөт, ошол нерсесин акырында сынып кетип анан баягы ичип алат. Акырын угуп кой. Адамды түшүнүп койсо болот. Галустян айтканбы? Понять и простить деп. Келе. Түшүнүп койгула да адамдычы, кээ бир убактардачы. Анан ушуну баары эле жемелей берсе. Мен ушул көп практикада мен мындай сыймыктанган бир жерим бар. Эми өзүм мактап алайынчы, силер мактабайсыңар. Мен субханалла практик молдомун. Мен жанагындай жөн эле эмес. Кел, эгерде бир нерсе дей турган болсо, шарият сүйлөшкүң келсе, кел. Өкөз оту мен алдыга китепти айтып коюп берем дагы, сүйлөшүп берем. Китепти коем да сүйлөшүп берем. Любой менен. Бирок азыр мен сүйлөп аткан нерседе силер кээ бирлериңер бул эмне үчүн башкача молдордой сүйлөбөй атат дегенсиңер бар кээ бирлер. Куран алып кел, хадис алып кел деп. Мен айтып атам субханалла. Ал сүйлөй турган орду бөлөк. Мисалы, көптөгөн адамдар келет. Сүйлөшүп отура келсең, мына бир эже келди. Аябай күйөөсү менен баласына таарынган экен. Ушунда кыйналып кеттир. Өзү бир жерде иштейт экен. Анан эл кеткенден отуруп молдо мен бир сүйлөшпөсөм болбойт деп туруп алдым, балдар киргизди. Сүйлөгөндө машалла, только өзү эле идеальная да. Күйөөсү менен баласы шүмшүк экен. Отурдум, такыр бүтпөйт экен. Аныча токтоңуз, мен сизге бир идея айтайын, ошону кылсаңыз эле кутуласыз десем, эмне деди. Үйгө барасыз, экөөнө сүйлөбөй коесуз дедим. Үйгө баргандан кийин мен жумушка барасыз, жумуштан курсагың тойгузуп келип жатып аласың. Тамак жасаба. Аларга сүйлөбө. Эртең менен эрте тур дагы, бар да жумушка баратканда бир кофе ичип ал, эл менен жүрө бересиң. Кайра келе бер. Экөөнө тийишпе болду. Алар өлүп калбайбы? Өлбөйт. Анан ушундай болду. Эми бир ай, бир жарым ай өттү. Анан телефон жолкоп, молдо балам эми келип барганда бир кирип кетти. Анан эмне болду экен деп интересанан макул деп барсам, үйүндө эки сакалча киши отурат. Анан үйүнө кызым, жеңем келип отур, чай ичте деп. Анан отуруп чай. Анан сурап атам, байке менен балаңыз кайда десем, мына дейт. Сага рахмат. Эмне болду? Көрсөм мен шүмшүк экенмин дейт. Эмнеге сиз шүмшүк экенсиз деп айтат. Көрсөм мен буларды дейт. Только ушу мен кылып атам, силер шүмшүксүңөр эле дептим дейт. Буларга такыр мүмкүнчүлүк бербептирмин дейт.
Эчтеке кылбойдум. Кылып атып акырында биягы 3 күн деп аткачы оңолуп келип калыш дейт. Намаз окуп калыш дейт. Карасаң кандай нерсе. Кээ бирлерге жөн мындай атан төбө болосуң, басып эле индүктөрү тепсе бересиң да. Жашоо бербейсиң адамгачы. Берип кой кээ бир адамга жашоону. Ушул да ушундай нерселер бар да туугандар. Айтса арман көп. Ассаламу алейкум. Кара дуа окутулган болсо чечилгенин кандай билсек болот? Ичим ооруп элатат, шишик сыяктуу болот дейт. Ошо сиздин ошонуңуз Кудай буйрса айыгып баштаганын белгиси. Эмнеге бир ката кетирсек баардык жакшылыкты унутуп калат адам баласы. А эмнеге сиз ошолор билсин деп жакшылык кылдыңыз? Жакшылыкты силер ошон үчүн кылыңар. Ооба, ката кетет. Демек эми ушунда бил. Демек адамдар сенин бир катаңды күтүп турганын сез. Ушундай. Билесиң да, бир карындан чыксаң да, бир жалгыздык башыңда. Дайыма жакшы жаман. О, имам Шафи рахималла bir günü mындай чоң bir дастар эмен мындай досканын жанында bir кагазга мындай точка коюп коюптур да айтты. Силер эмне көрүп атасыңар? Элдин баары точка көрүп атабыз деген экен. Ой, точкадан башка эчтеке көргөн жок, эчтеке көргөн жокпуз дептир. Тегерегинде актыкты көргөн жоксуңар деген экен. Адамдар ушундай 1000 жакшылык кылсаң, бир гана Кудай Таала жакшылыгын көрүп турат. Ошондо эмне кылсаң, Аллах ыраазы үчүн, Кудай ыраазы үчүн болду. Үй бүлөңдү багып атасыңар, мен дайыма айтам. Бирөөгө жакшылык кылып бир нерсе күтпө. Мисалы ушунда мына эркектер турасыңар, ар жакта аялдар отурасыңар. Эркектер аялыңан жакшылык күтүп жакшылык кылба, аялдар күйөөңөн жакшылык күтүп жакшылык кылба. Бир гана Аллах үчүн кыл. Аллах үчүн сыйла, Аллах үчүн сүй, сүйүң күчөп кете берет. Эгерде бирин мен жакшылык кылып атам, бул мени сезбей атат деген нерсе сөз чыкса эле, болду, бүттү, сен бактысызсың уже. Чыдасызбы? Бул чоң маселе. Мен адамда мындай эго бар да, мен деген нерсеси бар. Мен. Эмне үчүн шарият мен дегенди жакшы көртүрбөйт? Анткени мен деген ар жагында мага деген сөз чыгат. Мага бул жакшылык кылган жок. Мага минткен жок. Мага көңүл бурбай койду. Мага бербей койду. 4 тууган боло турган болсоңор, бирөөнү эле бере берсең, ар жакта экөө чыгат. Мага бербей атат депчи. Кошунадан 5өөнү чакырып, бирөөнү чакырбай койсоң, эртең сени карабай калат. Анткени сен көчө менен чакырып коюпсуң. Чытасыздарбы? Ошон сенин субхана бир Аллах үчүн кылла бар нерсе. Аллах үчүн болсо болду. Ассаламу алейкум, мен намаз окуп жүрүп, окуй албай жүрөм. Көп болду. Бүгүн Бишкектен даватка чыгып кетсем болот, алтыным. Ниетиңе айланайын. Устаз үйлөнөйүн деп кыз издеп таппай атам. 3 жыл болду, мынакей. Каякта издесем, мынакей. Телефон номерим бар. 28 жашта экен, машалла. Киши бир аз улуу болсо, мындай ушундай баягы эме экен, карап көрүп алып алсаң болот. Дагы деле актуально. Вопрос жабыла элек. Ищем богатого, умного. Богатый, умныйсың ба? Болду. Кеттир. О, мен Кудай Таалам экөөнүн багын берсин, да. Bölüşpe eşkimden boldu. Aslan Ustaz, biz güyömö көзгө урушабыз. Мага 2 талак берген. 3-чүнө талак бергенде мен калак деп койгом дейт. O da öyle. Деп айткан. Андан кийин дагы бир жолу талак берген, ичимден талак эмес деп койгом. Талак түшүп калган эмес, ошон үчүн уруша беребиз. Так, ошондо мындай болуп калды. Муну четишип алалы, иншалла. Байке менен болсоңуз анан кирсеңиз. Четишип иншалла. Турмушум болбойт, ишим жүрүшпөйт, чоң акча колго тийсе эле утурам. Ата-энеме жакшы кылсам, артынан каалабасам, жамандык алып келип алам. Жакшылык кылгандан да коркуп калдым дейт. Так, турмушум болбойт, ишим жүрүшпөйт. Кутурсаң эле жүрүшмөк беле. Алла деле билет да сага эмнени бериш керек экенин. Өзү рызкы бул мындай
жөнөкөй эле нерсе эмес да бул. Колдо жанагындай самын бар го. Дүйнөбүз самын сыяктуу да, сууланган колго тийгенчи. Аны туура жакшылап кармаш керек. Бир алым айткан экен, дүйнө дейт акча, мал, мүлк. Бул жылан сыяктуу деп. Эгерде аны башынан кармасаң, дары жасаса болот экен. Эгер куйругунан кармасаң, чагылып өлүшүң мүмкүн экен. Ошо сен Кудай Таала берип атканда, кээ бир убакта адамга берет. Өзүң түшүнбөй каласың. Мына ошол мезгилде, субханалла, ойлонуп, токтоп, өзүңдү токтотуп, аны ошону аягынан, куйругунан же башынан кармашты ойлонуш керек. Түшүндүктүбү? Дүйнө адамдын баарына эле берилет. О, такыр колунда жок, такыр болгон кедейге дагы берилет. Но бирок субханалла, Алла тарабынан машалла ар адамга ошондой сыноо иретин берет. Так, дуаланган аялдар дегенибиз тери ооруларда ошобайм. Ооба көп убакытта ошондой. Көп убакытта да негизинде жана тери ооруларын шайтан үйлөйт деп айтабыз. Жин шайтан үйлөгөндө именно ошону тери оорулар пайда болот. Анан кандай үйлөгөнүн таппай эле кээ бирде кыжаалат боло беребиз да. 3 кызым бар, туура тарбия бериш үчүн кандай тарбиялаш керек? Ошол жөнүндө айтып берип коюңузчу. Машалла, өтө сонун. Ушу менен бүтүрөйүн, Биякта бир аз калып калды. Бир аз көп экен. Кудай буйрса, буга да туура жооп берүүгө аракет кылабыз. Өзү бала тарбиялоо келгенде кызга дагы, эркек балага дагы тарбияга өзгөчө маани берген туура болот. Эмне үчүн өзгөчө туура мамиле кылышыбыз керек десек, анткени себеби бала деген бул сенин келечегиң. Демек, келечекке биз өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Бала кичинекей жаш болгон себебинен жашоодо сизге окшогон тажрыйбасы жок. Демек, тажрыйбасы жок болгондон кийин тажрыйбалуу адам аны жетектеш керек. Анын өз ата-энеси болуп эсептелет. Баладагы кээ бир кемчиликтерди бала өзү билбейт. Бирок сиз көрүп турасыз. Демек, ошол балада кез-кезде болуп аткан сүйлөп койгон калпын, кез-кездеги мындай кылып, мындай кармап уурдап коюп аткан нерсе уурулугун, кез-кезде арам нерсени кылып коюп атканын көрүп, ошо арам кылып аткан нерсесин акырын кесип коюш керек болот. Кээ бир нерсени шарият боюнча чыбык менен чабып, кээ бирлерин сөз менен, кээ бирлерин болсо субханалла мындай жакшы уялтуу менен кылып коет. Кээ бирлерди болсо намыска салабыз. Сен атаң уурдаган эмес. Сен энең уурдаган эмес. Бирок сен кайдан чыккансың айтпагыла да. Анткени ал белгилүү каяктан чыкканчы. Макулбу? Анткени себеп субханалла ошол төрөлгөндө эле балада эненин 96%, атанын 4% чөт. Ошол себептен субханалла сиз кызыңызга тарбия берип атканда машалла эң биринчиси тазалыкка үйрөтүңүздөр. Жана келечек жөнүндө көп айткыла. Келечек дегеним сен да бирөөнө турмушка чыгасың. Ошондо эмне кыласың? Бирөөнүн үйүнө барганда балит болуп турасың да. Ошол мезгилде бизди уят кыласың да деген сөздөрдү ушуну көп айткыла. Анткени анын келечекте турмушка чыга турган белгилүү болсун. Мен чыгат турбайм деп. Ал эми кээ бирлер бар, мисалы алсак, билим бериш керек деп балага, баланын билимине көңүл бурушкан, бирок илимине көңүл бурушкан эмес. Балага англис тилин үйрөтүп коюш оңой. Бирок балага ыйман үйрөтүш оор. Ошонун себебинен аны үйрөтүш үчүн өзүңүз ыймандуу болушуңуз керек. Түшүнүктүбү? Аял кишиде ыйман бар болсо, кыргызда бекерин айтылган эмес. Атасын көрүп баласына бер деп айтылган сөз барбы бизде? Жок. Энесин көрүп кызын ал дейт бизде. Бизде эшигин көрүп төрүн өт деп айткан. Бул эркекке байланыштуу. Мындай карайбыз дагы субханалла, эшигин алып бир карап алабыз. Бул ким экени билинип калат. Ошого жараша бут кийим чечесиң керек болсочу. Туурабы? Демек, машалла, эркек менен аял бала тарбиялатканда эркек эркектей, аял аялдай болушу шарт экен.
Демек өзүңүз биринчи тарбияны бекем кармаганга аракет кылыңыз. Мына ушул. Андан кийинки сен Кудайым баарыбызга машалла хидаят берсин. Алсаңар, берсеңер, имандылардан алгыла, имандыларга бергиле. Соода кылсаңар, имандылардан соода кылгыла, соода кылып аткан болсоңор, имандылар менен соодалашкыла. Түшүндүңбү? Эгерде сизге 5 бай Кытай келе турган болсо, кечирип койгула. Жанында бир кыргыз бай турган болсо, кыргыз бай менен соодалашкыла. Түшүндүңүзбү? Бул маанилүү нерсе. Кээ бирлериңер ушундай нерсеге өтүп кеттиңер. Бизге караганда тиги эл жакшыраак. Бизге караганда тиги эл жакшыраак деп. Жок, субханалла. Кыргыздан эч ким качан кыргыздан башка эч ким жакшы болуп бере албайт сага. Сен күйө турган ошол болот. Бирөө келет кетет. Бирок мусулман, кыргыз, өзүңүн жердешиң сага сөзсүз жардам берет. Түшүндүңбү? Мен нацист болуп кеткен жокмун. Бир айтайын деген нерсем ушул. Амин. Айтып койдум главный. Субханакаллахумма ва антастагфирука ва атубу илейк. Аллахым баарын күнөөңүздү кечиргенден болсун.